деп атат. Оңго бурулайын деп жатасыз. Сиз эмне кылышыңыз керек? Азыр бул жерде карасак, регулировщиктин белгисин караганда каалаган багытка жүрсөң болот деп атат. Бирок азыр оң тарапта трамвай турат. Ошондо кандай болот? Сиз кандай жүрөсүз? Азыр бул жерде сизге каалаган багытка деп атат, бирок трамвайга регулировщиктин белгиси эмнени билдирет? Трамвайга солго жүрүшүң керек деп атат да. Трамвайга солго жүргөнгө жол жок. Трамвайдын жолу түзгө гана. Ошол себептен азыр трамвай эмне кылат экен? Трамвай токтоп турат. Ал качан регулировщик башка белги бергенге чейин ошо ордунан жыла албайт. Ошол себептен сизге каалаган багытка жүрсөң болот деп аткан үчүн сиз азыркы кезде оң тарапка бурулуп жүрсөңүз боло берет. Ошондо туура жооп кандай болуп калат экен? Кесилиштен биринчи өтүшүңүз керек деген жооп туура болот. Ошол жоопту белгилейт. Сизге кайсы багыттарда жолду улантканга болот деп. Регулировщиктин турганын карасаңыздар, оң тарапты карап турат, эки колу чүрүлгөн, түз турат. Бул эмнени билдирет эле? Түзгө жана оңго жүрсөң деген белги. Ал эми жердеги белгини карасаңыздар, эмнени билгизип атат? Оң тарапка жүрүшүң керек деген белги, милдеттендирүүчү белги. Демек азыркы учурда бул кызыл унаа кайсы багыттарга жүрсө болот экен? Демек ал оңго жүрсө болот, оңго гана жүрүш керек. Ушул жооп туура. Карайбыз. Бул жерде эмне деп атат? Жөнгө салуу үчүн мындай белгиси болгон учурда айдоочулар үчүн уруксат берилет дептир дагы. Анан мындай жооптор бар экен. Бардык багытка кыймыл токтотулган, оңго жана артка бардык багыттарга. Регулировщиктин турганын карасаңыз кандай болуп турат? Ал бери карап турат, оң колун таякчасы менен түз көтөргөн, жогору көтөргөн, өзү түз турат. Бул эмнени билдирчү эле? Демек бардык кыймылды токтотуп атат. Ошондо туура жооп кайсы болуп калат экен? Бардык багытка кыймыл токтотулган деген жооп туура болот. Ушундай болгондо бардык кыймыл токтотулат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу мен көрүүчүлөр мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтө албай кыйналып жаткан болсоңуздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып өтсөңүздөр болот. Ал үчүн мен профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы бар. Ошол ссылка аркылуу киргиле мен сиздерге онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.